Birinde değil, öteki tutkanlar bir tat koysa. Бұлардың арасында сағандар дағы бар екен. Чоңырақтары сағалыпта жүрген бейлерден екен. Эми жаштары азырынча саал эле экен. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисиркейчи каналынын катталуучулары. 15 ноябрь 2022 жыл Жалал Абад обласы Сузакыр районуна караштуу Жергетал айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү алдыңыздарда турган үйүр менен бээлер бар экен. Ошол бээлерден сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Сатууга чыгып жатат. Андыктан каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми сатуучубуз жаныбызда. Бул бээлерден сиздерге маалыматын алабыз. Кандай сатылат болду экен, дүңүнөн сатылабы же болбосо бирден болсо дагы сатылабы, айтор биздин сатуучубуз айтып берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алгач бул бээлерден сурап кетеличи. Өзүңүздүн кол бала деген жана өзүңүздүн бээңизден чыккан эле бээлерден го дейм, Ооба, башында ошо 4-5 бээ алганбыз, анан ошонун кыздары, биринин кызы болуп эле көбөйдү. Сырттан кошулган деле жок. Бардыгы кол бала. Өзүбүз көбөйткөнбүз, жакшы аттарды үйүргө коюп, ошентип көбөйтүп алганбыз. Жакшы, негизинен жакшы. Бир үйүр жылкы. Азыр жалпысынан канча баш бар бул жерде? Жалпысынан эми бул жерде жаш өспүрүмдөрдү кошсок, где-то 19 баш болуп кетет. Так где-то 15 баш чоң бейлер. 15 баш. Эң алды 4-5ти тууган, аркалары ушу жаңы туңуштар бар. Негизинен эле көрүнүштөрүнө караганда баары эле ушу көпчүлүгү жаш бээлер экен, Жаш бейлер, ооба, жаш бейлер. Аралап деле тартсаңыз болот, араны өтүп. Ал эми бул жерде мына тайларын көрүп атабыз да. Булар энелери мененби же өздөрүнчөбү булар? Бул ушунун кыздары бардыгы. Просто башка жайлоодо жүргөн үчүн эми азап келип кош койдук. Жайлоодон от качып, арыктап кетишти бир аз. Жакшы. Азыркы убактарда көрө турган болсок, баарынын эле эттери жакшы экен. Эми жанагындай этине карап алам дегендер болгосо дагы болчу да экен. Анан айтып кетеличи, булар дүңүнө сатылабы же бирден болсо деле сата бересизби? Дүңүнөн сатсак бизге жакшы болот эле. Биз эми дүң баада чыгардык, эми дүңүнөн сатканыбыз жакшы болот. Анан эми болсо баягындай эми дүң алып албай турган сынакы 1 б 2 б деген болсо аларга деле сата беребиз. Жакшы баада кылып беребиз. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Сиздерге бир катар мындай айландырып көрсөтүп коелу. Баары ошол таза кыргыз жылкылардан экен. Бээлерден көрүп атасыздар, чындары чоң бээлер экен, курсактуу. Демек, жакшы жылкыларга койсоңуздар, мен ойлоймун, жакшы өспүрүм тайлардан алса болчудай. Баарынын эле ден соолуктары жакшыбы, жегендери? Демек, сиздер баарын алып өзүнчө үйүр кылам десеңиздер болот экен, же болбосо бирден алсаңыздар да болот экен. Сиздерге бир катар айландырып көрсөтүп, андан соң эми булардын баалары кандай болот, ошол жактарынан дагы сурап кетейли. Мындай булар деле байталдар окшойт, Байталдар бардыр. Баары эле ургачы байталдар экен. Эне балдасы дагы жүрөт арасында. Эми булардын бааларын угуп көрөлүчү. Канча деп турасыз, баалары кандай болот? Булардын арасында эми оптум дүң баасынан эле кылып тур 110дон деп тур баа коелу дедик. Эми конечно 110го деле келип эле алып кетпейт. Баалашат, келишебиз, сүйлөшөбүз. Биз дыйканбыз. Биз алып сатпайбыз. Өзүбүз өстүргөнбүз. Эми азыр баягы кичине бир жумуштарды өзгөртүп аттык эле, ошого керек болуп сатып атабыз. Кереги баягы жокту керек таптырат деп керек үчүн сатып атабыз. Өзү баягы жылкы мал бул борет менен дейт го, ошон үчүн мындай сатыш өтө бир мындай чечим чыгыш кыйын болду, бирок иншалла жүрөктөн сатабыз, ыраазы болуп. Уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баалары 110 миңден коюлду. Албетте сүйлөшүүлөр болот, айтылган баага сатылбайт. Келесиздер, өзүңүздөр көрөсүздөр, жакындан келип сүйлөшүп, же болбосо экрандан номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Анан мына кичинекей кулундар жүрөт го. Булар энелери менен ошол баага кирип кетеби же эне балдар өзүнчө баа болуп калабы? Кулундар бардыгы эле калат. Энелери гана кетет. Кулундар демек калат, Жакшы.
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Түшүнүктүү эле болуш керек. Эми ала тургандар дагы келип жакындан көрөт болуш керек. Жерге талдан бир үйүр бээден сиздерге маалымат бердик. Сиздер дагы ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кейдж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.